Туугандар, айтканга оңой, бирок арадан ровно 2 жыл өтүптүр. Эмнеге 2 жыл өтүптүр десеңиздер, Assistant программасынын түптөлгөнүнө 2 жыл өтүптүр. Могу экранда көрүп турган сүрөтүңүздөр кече түнү тартылган сүрөт. Как раз биз ровно 2 жыл мурун ушул жигит менен бирге Assistant программасын баштаган болчубуз. Ал учурда Assistant'тин аты дагы жок, заты дагы жок, бир гана идея бар болчу. Биз деген Wildberries'ке чыккандарга сонун жардам бере турган аябай жакшы, аябай удобный, аябай практичный бир программа жасайбыз деген идея гана бар болчу. Ошол бир гана идея түрүндөгү бир ойду 2 жылдын ичинде күн түндө иштеп отуруп биз деген бир программа түрүнө алып келдик. Кудайга миң мертебе шүгүр. Как раз ушул себептен улам мен сиздер менен бир аз дагы душевный бир разговор кылып, өзүмдүн бир канча оюмду бөлүшкүм келип турат. Бул бөлүшкүм келген ойлордун бирөөсү тилекке каршы азыркы учурда биздин жаштардын көпчүлүгүнүн бат эле бирдемени жасай койсом, жеңил эле бай болуп кетсем деген бир ою. Ушул ойдон алыс болууга чакырат элем. Албетте влогерлердин доору болуп калды, контент тарткандардын доору болуп калды, миллиондогон подписчиктери менен 100 миңдеген, миллиондогон баягы рекламный контракттар менен иштегендер болуп калды. Бирок эмнеси болгону деле туугандар. Андай ийгиликке жеткендер балким 1000 адамдан 1, 10 миң адамдан бирдир. Жөнөкөй адамдар бизге окшогон простой смертныйларды карап көрө турган болсок туугандар, эмнеси болгондо деле бир эмгек кылуу керек, бир максат коюу керек. Ошол максатка жетүүдө талыкпай аракеттенип, аягында жетүү керек да. Бул мен сиздер менен бөлүшкүм келген, өзгөчө жаштар менен бөлүшкүм келген биринчи ой болчу. Экинчи, ошол 2 жылдын ичинде өзүмдүн түшүнгөндөрүмдү бөлүшкүм келсе, эң маанилүү бөлүшкүм келген нерселердин бирөөсү жараткан жолго чыкканга жардам берет деген сөз да. Анткени жөн эле ойлоп жата берсең, жөн эле кыялданып жата берсең, жөн эле үйүңдө жата берсең, анда деген эч ким сага жардам бербейт. Баштап адам өзүнүн эркини башкара билиш керек да. Мисалы ушул эле жигит, жана сүрөттө көрсөтүлгөн жигит бар эмеспи? Жигиттин аты Абдумалик, менин өзүмдүн толук атым Абдулахат. Эки Абдуллар не кылдык? Акыркы 1-2 айды кошпогондо туугандар, биз балким бир айдын 30 күнү бар болсо, ошол 30 күнүн 25 күнү уктаган жокпуз да. Ушунчалык түнү менен иштеп аттык, анткени күндүзү башка жумуштарыбыз бар. Бул проектти жасаганга бизде түнү гана убакыт болот, түнү иштеп жаттык. Ошентип аябай катуу эмгектендик, бирок бардыгы эле бизнесте болгондой, бул бизнес деле акчасыз болбойт. Биз акчаны кайдан таптык? Ал жигиттин деле, менин деле аябай бай туугандарыбыз жок, аябай бай чөйрөбүз жок. Бирок башында айткан маселе да туугандар. Жараткан жолго чыкканга жардам берет. Чындап аябай Кудайга ыраазымын, тагдырыма аябай ыраазымын. Бул жолду басып баратып биз такыр оюбузга келбеген адамдар менен тааныштык. Такыр биз күтпөгөн сюрприздер болду. Мисалы буквально бир жума мурун биз деген Ошко барган болчубуз. Ошто Тазагүл деген эже менен таанышып калдык. Тазагүл эже такыр менин оюма деле келбеген бир вариант болчу, бирок колунан келген жардамды берип, инимсиң, ушундай бир иш кылып жатыпсыңар, менин дагы жардам болсун. Иш кылып, ушундай түрдүү адамдар бар. Эми азыр бирөөнүн атын атап койсоң, экинчиси мени атабады деп таарынышы деле мүмкүн, бирок чындыгында баарына ыраазымын. Бай апамдын жакшы бир дуасы бар болчу. Менден кайтпаса да Кудайдан кайтсын деген. Чындыгында барыңыздар Кудайдан кайтсын. Ушул убакыттын ичинде мени колдогондор, мени материалдык жактан, моралдык жактан колдоп бул иш болот дегендер барыңыздарга чындыгында аябай ыраазымын. Деги эле ушундай жолдорго чыкканда кез-кези менен болот. Жада калса эң жакын тууганың деле, эң жакын адамың деле сага ишенбей калышы мүмкүн. Эми мен кандайдыр бир намек бербей элем, бирок болушу мүмкүн. Эң маанилүүсү өзүңөр ошол долбоорго ишенсеңер, өзүңөр ошол идеяга ишенсеңер, анда деген муну кылып көрүш керек. Анткени кылып арман кылган, кылбай арман кылгандан жакшыраак деп айтат элем. Үчүнчү бул маселе боюнча сиздер менен бөлүшө турган нерсем, келерки бир 25-30 жылдын ичинде аябай тренд боло турган бир канча маселе бар да, бир канча тренд бар мындайча айтканда. Булардын бирөөсү IT, бирөөсү искусственный интеллект, бирөөсү VR деп коет, ошол virtual reality не деп коет? Виртуальная реальность. Ошол эле убакта дагы бирөөсү бар, бул деген 3D принт. Бирок 3D принт биздин принтер эмес, деги эле ошол 3D менен принт кыла турган тармак, аябай өнүгө турган тармактардан. Эгерде өзүңүздөрдө ушул тармактар боюнча бир кызыгууңуздар бар болсо, сөзсүз түрдө изилдөнүп көрүңүздөр, аракет кылып көрүңүздөр. Технологиянын жардамы менен бүтүндөй дүйнө кичинекей бир айыл болуп калган учур. Ушундай жерде интернет аркылуу өзүңүздөрдүн кызыккан тармагыңыздардагы дүйнөлүк деңгээлде, Кыргызстандын деңгээлиндеги адистер менен баарлашып, алардын видеолорун көрүп, алардын макалаларын окуп көрүңүздөр. Эң өкүндүргөн нерселердин бирөөсү эмне билесиздерби?
тилекке каршы биз деген таң калууну унутуп калдык да, мына жаш балача таң калууну унутуп калдык. Мисалы, кичинекей бир бала биринчи жолу өмүрүндө жамгыр жааганды көрсө аябай таң калат. Биринчи жолу карга басып баратканда кырт деп ошого аябай таң калат да. А биз деген чөйрөбүздө болуп жаткан нерселердин көпчүлүк учурда ошол нерселерге таң калууну унутуп калдык да. Мисалы, бир канча кнопка менен дүйнөдөгү бардык маалыматтарга доступубуз бар, бирок бул бизди таң калтырбай калды. Же болбосо колубузда кармап турган телефондорубуз бар го. Бул 1960-жылдары Советтер Союзунун асманга ракета учурган ракетасынын ичиндеги компьютерден балким 15 000 эсе күчтүү аппарат биздин колубузда турат да. Мунан бир 15 000 эсе слабый болгон аппарат менен Советтер Союзу асманга ракета учуруп атат, ичинде Гагаринди салып туруп. Ал дүйнөнү бир айланып туруп, кайра аман-эсен жерге келип конуп атат да. Ушундай бир технологиядан 15 000 эсе күчтүү технология колубузда турганы бизди таң калтырбай калды. Бизде кандайдыр бир кызыгуу жок калды дагы, мындай ныксыраган бир абалда калдык да. А на самом деле болуш керек болгон нерсе ал эмес деп ойлойм. Дүйнөдө миллион мүмкүнчүлүк бар туугандар. Албетте кыйраткан деле жерибиз жок, өтө өкүнүчтүү окуялар деле бар, бирок чындыгында сонун жагдайлары бар, сонун мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушулардын бардыгын колдонуп көрсөк да. Анткени азыр өзүмдү деле мындай самоанализ кылып көрө турган болсомчу, эгерде мага 2 жыл мурун минтип айтылса да, Али, сен бир проект жасайсың, ассистент деген. Бирок бул ассистентке 2 жыл убактың кетет, плюс бир 100 000 $дан ашык акча вложение кылышың керек болуп десе, скорее всего мен баштамак эмесмин бул проекттичи. Бирок бисмилла деп баштагандан кийин кадам жылып олтуруп, жана 1000 километр, 1000 чакырымдык жол бир кадамдан башталат дегендей, кадам жылып отуруп, Кудайга шүгүр ушул күндөргө жеттик. Уже программа даяр болуп, акырын продажа да чыга баштады. Кийинки жумадан мастер-классы уюштурулуп жатат. Булардын бардыгы деген учурунда бир кадамдан ташталгандыгы жана Кудайдын буйругу. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чындыгында мага колдоо көрсөткөн, сөзү менен, акчасы менен, билими менен, же болбосо башка бир маалыматы менен мага колдоо көрсөткөндөрүнүн баарына терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздар өмүрлүү болуңуздар, менден дагы кайтсын, Кудайдан дагы кайтсын. Элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Кудайым буйрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.